Атак Декабрда 221 миң. Декабрда 221 миң. Так, ноябрь 217 миң. Ассаламу алейкум туғандар. Сіздер мен Ырсал ынтымақтастық сапарында жана мен Ислам. Бүгін 17 январь 2021 жыл. Біз 2020 жана 2021 жылдағы ең жақсы иштеген айдоочулар менен чакырып офиске сүйлөшөлү деп чечтик. Кандай иштешип атат, канчадан иштешип атат айына, кандай машинада иштешет, азыр полга азыр айтабыз. Чекеден баштап. Биринчи Улук мырза машинасы Kia Optima. 2020 жылғы комфорт плюс класста иштейт. Мирбек Байкенов болсо Solaris. Тоже 2020 жылғы жаңы машина. Азыр Улук Байкенов машина сурайбыз. Айына канчадан иштейт? Кандай заказ алып карат, күнүнө канчадан иштейт? Көрөлүчү. Айтсаңыз, машинаңыз жөнүндө биринчи кандай класска киресиз? Мен өзүңүз айтып коесуңуз. Машина 2020 жылғы Kia Optima менен комфорт плюс машинасы. Бүгүнкү заработок мен өзүм план коюп, эртеден кечке бүт расходтон чыгып 5000 иштейм депчи. Таза өзүмө 5000 сом калат депчи. Ушундай план менен чыгам. Бирок андан көп болуп кетет да. Бирок 5000 сом минимальный да, тазасы. Aşağıda başlamak değil, aşağıda okuydu, bırak en az 5000 Başında общий расход koşkanda günde kaç işleşiniz gerek? Günde общий расход koşkanda 7000 сом işleşimiz. 7000 сом. 1,5 сом benzin, 5000 сом питание. 1,5 сом benzin, 500 rubl питание getir. 500 rubl. 5 питание. Şöyle 2000 расход olsa 5000 taza kalat yani. 5000 taza. 7000 işleseniz. Sonra günlük siz minimalda 7000 işleseniz. 10 000 иштесе болот. Эртең менен таза туруп, эртең менен эми бир 6да мен бул жашаган жерден да көп нерсе зависит этет. Мен районда, мен Балашыкада жашайм. Балашыкадан эртең менен таңкы 6да мисалы үчүн клиенттер болот. Мисалы үчүн Москвада таңкы 6да киши жок да. Еще коэффициент жок. Атакта коэффициент көп. Ошо менен эртең менен бияка келгендер уже майда актарып таштайм да 1,5 сом керек. 2000 сом керек. Коэффициент мен 2000 сом 1,5-1800 ушундай мен келип калам. Машинаңыз аренда же выкуп? Машина Машинаны айта кетсеңиз атасы. Выкуп мындай болгон. 3 жылга алгам. 3 жылга алып 1 жылын төлөп бүттүм. 1 жылын 6 айдын ичинде төлөп бүттүм да. А так меники айына 150 эме 55 миңден төлөнөт. Kia Optima айына 25 миңден төлөйсүз. Ошондо так, арендага канча азыр ушул машиналар арендага канча турат? Айына канча төлөшөт дедин? Арендага жүргөн адамдар. Арендага жүргөн адамдар 75 миң сом төлөшөт. 2,5 миң сомдук, 2,5 миң сомдук күнүнө 75 миң сом. 75 миң сом төлөгөндө ошондо сиздики 20 миң почти айына выгода бар экен да. Еще акырында машина өзүңүзгө калат. 20 миң эконом азыраак төлөйсүз, еще машина өзүңүзгө калат. Жакшы. Еще жака чакырып дейт. Машина постоянно өзүңүздүкү. Машина өзүңүздө. Gününde işlegen emelerinizi gösterip olur. Geçen например 16'sında işler çaldı. Geçen Planda çıkardı. Ayına kaç işlegeniniz başaları görelim. Так, мына. Так, кечөкү түштөн кийин чыккан да. Түштөн кийин чыгып, бирок иш жакшы болду. Действительно, түштөн кийин өзү слабый болот, а бул болсо андан мурун. Бул болсо кар жааган күн рисковать этпей эле койдум, жолдун баары дытып болчу. А так айына мына ай келгенде булар болсо январь. Бул недельный экен бу. Неделя. Бул мына айла. Айына январь азыр 90 миң, бул айткени слабый бул. Выходнойлар болду, 11ден кийин башталды да. А так декабрда 221 миң. Декабрда 221 миң. Так, ноябрь 217 миң.
Ошондо бул жактан 50 миң машиналыкын кемитсек, 100 миң кемитет экенбиз, ошондо 100 миң 80 миң кемитет экенбиз, 90 миң. 100 миң кемитпай? 100 миң общий расход. Общий расход 100 миң кемиткенде, ошондо 100 миң. Еще Citymobil бар да. Citymobil'иңиз бар. Citymobil'да 30 миң, 40 миңде иштеп коем да, айына. Ошондо сиздики айына ошондо машинанын төлөмүнөн расходторуңуздан тышкары таза 150 миң акча калат экен да? Айына? 150 жакшы болот, 150, 130, 120 ушундай калат да. Платина. И рейтингиңиз 5 экен, э? Ушул нерсе көп зависит этет го, комфорт. Бул каякта капризный клиенттер бар да. Капризный клиенттерди мага берет да. Эмне үчүн? Жакшы водитель. Ошондой кылып береби, системасы ошондой болуш. Мен бул эмеден Яндекс бала менен таашып калгам да. Чо офисте иштейт экен, программистке. Анан распределение клиентов деп көп жаловаться эткен, капризный клиенттерге. Жакшы водитель. Компьютер өзү эле настройкалар коет экен. Жакшы водительдерди берет да, ошондо мен түшүнөм. Карайт экен да, эмесе рейтинги жакшыраактарын берет экен. Немечи? Чивилерди Таксопарктан зависит этеби, этпеди ошону айтып койсоңуз. Көптөр сурайт да, ошол таксопарктан көп зависит этет. Этеби, а? Этет таксопарктардан зависит этет. Мен ырсал бүйтүп ага иштегенден бери. Уже канча болду сиз иштешкениңизге? 2 жыл болду. Ишим оңой нормально болуп калды да. Анткени мен таксопарктар ишенбейт да экен да. Яндекс. Азыр мисалы сизге бир суроо да, ушул жердечи. Эч кимде Эрсал ынтымак таксопарк эмес, башка бирөөлөр берсе алып берсе албайт берсин машина алып берип, оптимал. Ушундай рисковать этип. Мен силермен иштешип калдым да. Тем более кыргызстан башкаларды эле предлагать этти. Мындай жанагы бөлө көрүп атпам, кирайт эти. Алганы машинесин ала алгандар. Андан көрө кичине өзүбүзгө жакыныраак иштешип калгандар менен, иштешип калгандар менен. Жакшы. Айына 150 миң таза тапсаңыз. Биздеги депутаттардан айтып атпайт азыр. Кыргызстанда. Кудайга шүгүр. Жакшы. Жумуш кандай? Орбу жеңил, такси жөнүндө. Жумуш эми көрүп турган эле болбосо жеңил эле болуш керек. Жок, басыш керек. Клиент жеткизбеген бирсе куруп чуркап бериш керек. Атпесе курсак чыгып кетет. Курсак эң чоң проблема. Эң чоң проблема бул курсак чыгып кетет экен да таксидечи. Кыймылдап туруш керек экен. Кыймылдап туруш керек. Аракет кылып басып дегендей. Бирок айына 150 миң жакшы көрсөткүч да, жакшы сума. Айына, Москвада жакшы да. Бул еще без расходтан ашканы, жакшы экен. Неменики Мирбек акеңдин көрөлү жалпы экономикалык салжак. Бирок анын өзгөчөлүгү немеси? Яндекс эмес, Citymobil'де. Citymobil'ди көрөлү, сиздин машина алганыңызга канча болду? Алганыма 1,5 айдай болуп калды, ушу Эрсалдын ынтымак таксопарктан алгам. Сиз ошондо сизге бир суроо да, сиз мурда иштешкен эмессиз биз менен, Жок. Мен каяктан угуп алдыңыз, каяктан көрүп алдыңыз? бир через бир тааныштар аркылуу келип калдым. Сиздики Салярс. Айына канча төлөйсүз? Айына 29 миң төлөйм. 29 миң. Citymobil иштейсиз, э? Citymobil'де иштейм. Ушу көрүнүштү мен деле ошо мен кесиптешим айткандай эле болот. Так, Citymobil иштеген. Бул мен жакшы түшүнбөйм да Citymobil'дечи. Сиз көрсөтүп берсеңиз өзүңүз. Мына жерде бул жагына киребиз. Киргенде мына заказ мына бүгүн мисалы үчүн бүгүн эртең менен чыккан, где-то 7лерде бир 7 заказ кылдым. Ошого мына 3000 иштепмин. Ошондо сиз эртең менен 7де чыксаңыз 8ден 23 өткөндө алыпсыз дагы, акыркы заказыңызды 11ден 39 өткөндө алыпсыз, а? Ооба, ошо. Ошондо так 3 саатта почти сиз 3000 иштепсиз. Саатына 1000 сомдон, да? 1000 рубльдан. 3 саатына 3000 рубльдан, Кече 16-чы. Кече иштегем. 7200 иштепсиз. Ошондо сиздикин айына же жумасына койсок кандай болот? Жумасына азыр. Жумасына күнүнө ошо менкиге 5ке чыгып атат, бонус берип атат бул жерде. Күнүгө 1000 сомдон бонус алам. Анан ошо мына мисалы үчүн 15-8000 болсо 1000 сом кошулат буга. Ишо дагы кошулат. Бул 8000 тышкары. Ооба. 9000 болот экен ошо. 9000 болот. Бонус кошулган эмес бул жерге. Бул жерден берем 3000-4000 расход кетсе, ошо мага деле 5000ден иштеп атат. Сиздики бирок 3000-4000ден азыраак кетсе керек расходуңуз. Эми бар кете берет да акча бересиң да. Эми мына средний эсептеп келгенде сизге күнүнө 1,5 миң расход кетет. Туура? 1000 сом бензиниңиз кетсе, 1000 рубль, 500 сом ичип жегениңиз кетсе, 1,5 миң рубль расходуңузга кетет экен, Так. Сиздики за неделю көрөлүчү. Неделясына 46 миң экен,
Арасында канча күн эс алдыңыз? Эс албадым. Бул жумада, мурданкы жумада. Эс албадым. Бул жумада вообще эс алган жоксуңуз. Күндүгү чыктым. Так, 11. Сиздикин 4-нөн баштап немесине. Бул жумада эс албапсыз ала. Бул жумада 46 миң. 11-нен 17-сине чейин ушу бүгүн дагы бир 4 миң саңыз 50 миң экен да жумасына. 50 миңден 10 миң расход кетсе 40 миң таза. Сиз деле почти ошондой 200 миң иштеп коет экенсиз да. 150 миң ошондой болот. Экономикасы, но бирок ушуну иштеп койсоңуз болот. Сиздики ошондо машинаңыз 29 миңден төлөсөңүз. Айына 29 миң. Сендер жаңы 2020 жылы жаңы. Айына 29 миң төлөсөңүз, сиздин расходуңуз аз, бирок расходуңуз бул жакы менен бирдей экен да. Ошондойбу? Ошондой болот. 29 миң аз. Канча ай төлөйсүз да? Сиздики канча калды? Биринчи ошо 6 ай 29 миңден төлөйм, кийин 2,5 жыл 17 миңден төлөйм. Сиз 1,5 жыл болсоңуз жаңы эл алыпсыз, 1,5 ай болсоңуз. 6 ай 29 миң, андан кийин 17 миң. Ошондо сиз почти 3 күндө чыгарат экенсиз да? Төлөмүңүз да, баштан төлөмүңүз 3 күндө. Азыр кыргыздарга мүмкүнчүлүк разы берилди да, Россия. Только иштеп калыш керек, мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Андан баштайбыз. Ошо таспадыңызчы? Машина таза жүрүш керек. Машина ар дайым таза болуш керек. Советтерден айтып кетейин, клиент менен эч качан конфликтте болбош керек. Эми ал бул клиент 5 мүнөттүк клиент да. Келет, ашып кетсе 1 саат жүрөт. Келет, камон сөз айтат, максиздар бар, себеп үчүн акежан деп койсоң болду. Аке себеби мындай история болгондо бир киши орус келди. Орус мунтунда адам вы понаехали, как пятый, мен чынап угуп кете бердим да. Угуп кете бердим, анан үйүнө жеткиздим баягычы. Жеткизсем, мага орусчу, мага өз поездка 800 сом болчу. Анан 1000 сом берди да, плюс үстөчү 2000 рубльдук акча берди. Анан эмне десем, это за твое терпение деп ошондуктан чырап коюш керек да. Бул өзү такси бул кичине автобус, маршруткада иштеп жүргөн кишилерге бул такси кайф да, кыскасычы. Ошо машинаңыздын баары комфорттуу кандай машина болуш керек, эле ички көрүнүшү тазалыктары, жит койгон, ушулай койбош керек деп калышат кээдилер. Жит машинада эч кандай жит болбош керек. Машинеге уктабаш керек. Адам машинеге уктаган кезде адамдар жит чыгат. Ичте мына приятный ароматный життардан коюп коюш керек. Адам жит болбош керек, Машина жит болбош керек. Самый основной клиентпен урушпаш керек да. Элмен урушабашып, бул Россияда адамдар бизде Кыргызстанда эмес да. Булар ичте более культурный раса, анан жакта көбүрөөк внимание. Всё, короче, машинаңызды. Машина. Я Optima 2020 жылы комфорт комплектация. Bir жылда пробеги 92.850 миң болду. Bir жылда 92.850. Бул машинаны жеке адам өзү айдаган. Машина эчинде арендага берилген эмес, жалгыз адам айдаган. Ошон үчүн 92.850. Ато арендага бере турган болсоңуз, жылына 150 миңге айланат да. Bunun ошол комфорт плюска кирген себеби дагы бул генен машинанын ичи. Генен машина. Бул жака ватат келген. Азыр водитель отурат. Водитель чыгарып, мен отурам, да канча деген место бар. Бул жакта дагы место генен. Ошон үчүн бул машина комфорт плюс, комфорт бар. Комфорт плюс. Машина görüşü şu. Машинаны алып, арендаға алып, айдағандан көріп, қалып айдаған анша. Пайдалылық дагы машина өзүңүзгө калат. Өмүрдү да иштейсиз да. Ошол аракет кыласыздар, машина өзүңө калат. Анткени мен Камри айдачумун да.
Arenda kabul ediyor. 3.200 ruble gününe. Gününe. Çıkay 96 bin TL. Şöyle iştirak kılmasın. Şöyle açtık. Ortada burada bir yılda milyon ortası. Arenda. Milyon başlasan da. Yok, belki o bile de cümüştaklar. Buna 55 bin lira olsun. Başka da cümüştaklar. Kendi gözümek istiyorsa başka da cümüştaklar. Özün kutlu olmayasınlar. Yok. Bu жерде құтылғаннан шығарадағы арендасынан анық ішінде Sen de hiç mi akça vergen yoksun lan? То, что ты зарабатываешь себе, потому что орысша bu başta aklı özüme var. Ошондуктан мен ушу элдерге айтып кетет элем. Бирөөнүн машинасы айдаганча, если возможность болсо, выкуп алгыла, же болбосо сатып алгыла деген. бұл жерде выкуп алғанда дағы ең важный момент бұл ең немесі ишеничті адамдан алыш керек. Беремін деген адамдан емес, сұраштырып ишеничті болбосо білем договорду жақсы көңіл болуш керек договордачы. Biz hazır şu an bizim efendim maçlarını böyle getirdiğimiz ekonomikası salarız. Bak başlarız. City Mobile Lakrekan'dan aytkanmışlar bu ekonom City Mobile işte. Az görürüz. Bak sınavlarımızda becermeyi bu da. Doğru, becermeyden beri. Yok bismillah. Bu maçtan probeye görüyoruz. Çıkacak. Böyle ne? Burada da paketini alıyorsun. Çok. Bu baykeniki 1,5 ay burun alıngan машина eкен. Пробеги 10.757. Комплектациясы көрсөтөбүз азыр. Мына мультируль, электропакет полностью. И сиздикиде Bluetooth болуш керек, а? Bluetooth var. 1.6 автомат. Şu maçına görüyorsunuz, götürgandayız da şu maçına gününe 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 geçen akça işleti alırken burada bırakıyoruz. Maçların ayı gününe. Bir ayına bolğanı 29.000, 6 ay 29.000, anam kalğanı 2,5 yıl 17.000, bolğanı 17.000. Gününe 6.000, 7.000 tavatkan adam 17.000 3 günde tavat. 3 günden keyin maçta ödüm bitip kalğanı özüne işleti. Oşan için qarab ko'rib qaysi yoqda foydasi ko'p bo'lsa, qaysi yoqda sizlarga ыңгайлуу bo'lsa, o'shandaqni ishlayga harakat qilish kerak. Bardos bo'lma Rossiyaga o'ylaganimizdan kelgan emasmiz, ishlab kelganmiz. O'shaning uchun ish qaysi yoqda yaxshi bo'lsa, o'sha yoqda ishlab harakat qilish kerak. Misol Utmaqda siz qayerdan olib qoldingiz? Saldı Utmaqda deb tanışım arqılı kelip qalganim. Kelsem şunda İslam var eken, şu şerik İslamiye fark var eken, işenç özümüz bilerken özümüzden bundaç aytkanda Aziyalık adamda işenç bilen olganбыз, şükür. Ağa bile şu işençleriz. Oluşuların içinde ilgilik olsun. Öyle saldı Utmaq. Ben burada başka emekdaşlar için başka partida. Biroq öyle saldı Utmaq işleyotganda yaxshiroqday sezilib odat. Niyesi menен өзгөчө? Özgürçözlüğü bu klientlerdi yaxşı öğrenildiğin da taksakattan çok nese neme olurlar. O yaxşı da indirmay sistem oldu. Aksa meseleler aksa çeçi olur. Çeçi olurlar. Hiç qanday problema yok. Qancha neme rublga sen balansızda topladınız? Balansı en çok toplam 87.000 topladılar. Ananı çeçkende daha sıraz hazır 30.000 çeçtim. Bayanday. Burada başka patleşlerinde çok uzun boy olup çeçilde şunday neler olur çıkar. Özünüzü gereği çeçi olmaz kalgan türü. Allah. Rahmatan da sizge ilgili işleşeriz burada kalasak көп. Жана ошондой эле туугандар, биз машина жөнүндө айта кетейин. Машина сурагандар акыркы убакта аябай көбөйдү. Буюрса биз 60 машина заказ кылдык. Анын биринчи потогу буюрса 10-15 күн ичинде колубузга тиет. 60 машина буюрса жакынкы арада баардыгын алып өз ээлерине тапшырабыз деген ишеним чоң. Жана ошондой эле биз навигатор биздин адрести көрсөтө кетейин силерге навигатордон. Биздин навигатор
Адрес навигаторга киресиңер, сүйлөсөңөр голосовой кылсаңар чыкпай калышы мүмкүн. Ошого ырыс алды ынтымак дегенде эле чыгат. Ырыс алды ынтымак. Такси ырыс алды ынтымак такси Москва 24-километр МКАД. Бул жерге басып машинаны бассаңар, бул жерде көрсөтөт. Кантип киребиз, кайсыл жагында экенин. Ориентир кандай кыла аласыңар. И ошондой эле биздин автосервис бар. Таксопарктын өзүнүн ырыс алды ынтымак автосервиси бар. Ал жакта да өзүбүздүн услугабызды колдон келишинче көрсөтүп атабыз. Таксопарк биздики 24 саат диспетчерлер иштейт. Жана ошондой эле такси боюнча консультация бесплатно берилет. Жаңы жумушка чыгам дегендерге, жумушка чыгып анча-мынча түшүнбөй калган документациялар болсо, кайрылсаңыздар болот бизге. Ырыс алды ынтымак